Өлкөдөгү 10 айылдын аталышын өзгөртүү сунушталууда. Алар кайсылар? Министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик Баткен, Нарын, Талас жана Чүй облустарындагы айрым айылдардын аталышын өзгөртүүнү сунуштоодо. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Кең Тала айыл аймагындагы Карл Маркс айылын биримдик айылы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Кең Тала айыл аймагындагы Эски Оочу айылын Манас айылы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Кулунду айыл аймагындагы Коммунизм айылын Акарык айылы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Кулунду айыл аймагындагы Ленин айылын Исхак Разаков айылы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Сумбула айыл аймагындагы Андарак айылын Акташ айылы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Сумбула айыл аймагындагы Кекташ айылын Көкташ айылы, Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Сумбула айыл аймагындагы Искра айылын Сумбула айылы, Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Чолпон айыл аймагындагы Осо Авиахим айылын Молдо Кылыч айылы, Талас облусунун Айтматов районуна караштуу Аманбаев айыл аймагындагы Карасай айылын Бакайыр айылы, Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Чүй айыл аймагындагы Садовое айылын Масымкан айылы деп атоо сунушталууда. Мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоого, мурда жана азыркы мезгилде кеңири белгилүү болгон айылдардын аталыштарын кайтарууга багытталган деп жазды агенттик.